Вот смотри, как спринтер летит. Спринтер как летит, смотрите, видите? Спринтер это виноват тут. Спринтер летит, там еще знаки же стоят, ремонтные дороги. Кана жахшылап тартсаң, арсаң, Lexus очевидец вот здесь. Портер вылетел с этого базарного, а это сверху летел на скорость большой. Но сверху летел сильно. Кто хотел их проскочить, а этот не успел. Новопавловкада автобус менен жеңил унаанын катышуусунда жол кырсыгы катталды. Бүгүн 1 декабрда Чүйдөн Новопавловка айылында автобус менен жеңил унаанын катышуусунда жол кырсыгы катталды. Бул тууралуу Штраф Instagram баракчасы сүрөт жүктөдү. Анда автобус менен жеңил унаа сүзүшкөн, жеңил унаа оодарылып калган. Бул окуя боюнча милиция маалымат бере элек. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сизди тиш оорусу тынчсыздандырып жатса, анда сизге Умбем клиникасын сунуштайбыз. Стоматология заманбап техникалык каражаттар жана материалдар менен камсыздалган. Жогорку даражадагы адистер өз ишинин сапатына кепилдик беришет. Хирургиялык стоматология, тиштерди кооздоп калыбына келтирүү, кандай гана оор абалдагы тиш болбосун, оорутпай алып салабыз, жулабыз. Тиштерди кесипкөй чеберчиликте, гигиеналык тазалоодон өткөрөбүз. Брекет системабыз да бар, имплантация жасайбыз. Протездөө, металлокерамика, цирконий жана башка түрлөрдү колдонуу менен сиз каалаган сапатта тиштериңиздерди оңдоп түзөп, салып жана тазалап беребиз. Биздин дарек Москва шаары, ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2, байланыш номеру +7 925 103 22 55. Сосновка постунда оор жүк ташуучу унааларга чектөө киргизилди. Бүгүн 1 декабрда Сосновка постунда оор жүк ташуучу унааларга чектөө киргизилди. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришти. Маалым болгондой, бүгүн саат 10:15 тартып Бишкек-Ош-Унаа жолунда кар жаап жана жол тайгак болуп жаткандыгына байланыштуу Жайыл районунун Сосновка постунда оор жүк ташуучу унаалардын бардык түрүнө убактылуу чектөө киргизилди. Унаа жолдун абалы жакшырган учурда чектөө алынат. Кошумча маалымат берилет. Автобустарда накталай акча чогултуу планы жокко чыгарылат. Бишкекте 2 декабрдан тарта автобус айдоочулары накталай акча чогултуу планынан кутулушат. Мындай чечимди шаар мэри Айбек Жунушалиев кабыл алды. Буга чейин айдоочулар планды толтуруу үчүн көбүрөөк жүргүнчү алуу максатында жарышка түшүүгө туура келип жатканын айтып келишкен. Эми план жокко чыгарылат, бирок накталай төлөнгөн акчанын эсеби камералар аркылуу көзөмөлдөнөт. Акча жетпей калса, айдоочуларга карата чара көрүлөт. Карабалтада портер менен кичи автобустун сүзүшкөн видеосу тарады. Карабалта шаарында портер менен спринтер кагышкан учуру видеого түшүп калган. Видеодо кичи автобус портерди сүзгөндөн кийин жолдун четиндеги дүкөндү сүзгөнүн көрүүгө болот. Ал эми портердин айдоочусу менен жүргүнчүсү ооруканага жаткырылды. Милиция бул боюнча маалымат бере элек. Ошто уурулукка кирип камераны көрүп, дүкөндү өрттөп жиберген шектүүлөр кармалды. Ош шаарынын Курманжанатка көчөсүндө орун алган Жети Батыр аталышындагы азык-түлүк дүкөнүн өрттөп кеткен 2 шектүү кармалды. Ош шаардык ички иштер башкармалыгында 19 ноябрь күнү Ош шаарынын 1986 туулган тургуну арыз менен кайрылган. Ал арызында Курманжанатка көчөсүндө орун алган Жети Батыр аталышындагы азык-түлүк дүкөнүн белгисиз жарандар өрттөп кеткенин билдирген. Факты катталган. Кылмышка шектүү катары Ош шаарынын 1993 туулган тургундары кармалып, соттун чечими менен 2 айга камакка алынды. Тергөө иштеринин алгачкы жүрүшүндө маалым болгондой, алар дүкөнгө уурулукка киргенин, көзөмөл камераларын көрүп калып, коркконунан жана изин жашыруу максатында Жети Батыр дүкөнүн өрттөп жиберишкенин айткан. Шектүүлөр буга чейин да адам өлтүрүү, уурулук жана башка беренелер менен бир нече жолу соттолгондугу аныкталган.